Жайында салқын екен бе, ағай? Жайда. Сен жеп келдің бе? Ау. Съемка башталған шақта теп жерден жеп келейін. Мені интервьюда серьезно говоресің? Мен бе? Жоқ, башталсын ба? Кейін сразу хахатая баштаймын да. Те баштадық уже. Башталған уже? Біз камера, мотор деп бөлініп қалғанбыз да. Салам достар, бұл жай общение. Бізде бүгін қонақта актер, сценарист, блогер, менің досым Бектур Усенов. Салам алейкум. Салам. Қандайсың, жақсың? Жақсы өзің қандай? Жақсы. Көріп отырмыз, выпустарды көріп отырмыз, аябай соның болып отыр. Жарылып отырсың? Аябай жарылып отырмын. Бешік болбек болсын, Бека. Рахмат. Дағыр жолу. Ата болған қандай екен? Сразу ушундай суроодон бе? Эң эле ушундай эле, простой эле. Азыркыга чейин ишин албай турам. Ата болгонумду. Иногда мындай кызымды карап туруп анан, мен да атасы деп коем да мындай. Анан аялымды көбүрөөк түшүнө баштайт экен. Мына көбүрөөк түшүндүм эмес. Ата болгондон баштап мен түшүндүм да, то что эркектер күйөөлөрү аялдарына аябай эле жардам берип башташ керек экен да. Анткени мен бир күн кечке балам менен жогу пока что жүрө албайм да. Аябай кыйын да, ыйлайт, тамак жейт. Ыйлаганда тамак жедиң, вроде эмнеге ыйлап атасың десе көрсө, тип памперсин толтуруп койгон болот. Мындай түшүндүрө албайт да, кичинекей балачы. Анан толтура бир жумуш болот экен көрсө. Тили чыга элек азыр. Тили чыга элек азыр, 2 ай. Анан ошондон баштап анан действительно мындай аялыма дагы көбүрөөк, келинчегиме дагы көбүрөөк баа берип баштадым да. Анан ушул эркектер негизи өзлөрүнүн аялдарына аябай эле жардам бериш керек экен да ушул. Сен буга чейин эле жардам берчисиң да? Мен буга чейин жардам берчимин, бирок мындай кээлеринде кылгым келбегенде качып кетчимин да. Жумушка кетип калчумун, иштейм деп коючу. Жумуш жок болсо деле. Жумуш жок болсо качалкага кетип калчумун. Футбол ойногону кетип калчумун же сен менен жолукканда кетип калчумун да. Мында болсо мындай совестим жетет экен да кичинечи. Кетип калгым келет экен, анан бирок жок, мага азыр ушунчалык кыйын болуп атат. Менин келинчегим азыр кете албайт. Алар действительно мындай мамасы, апасы да мындай биз го беребиз любой кишигечи, чарчасакчы. Алдым бере албайт да эч кимгечи мындай. Карагылачы деп айта албайт. Анан ошол жерден кичине жүрөгү ооруп кетет экен да. Анан ладно, до конца эле ушул жерде бүгүн дагы калып карашып коеюн деткенсиң да. Сен рекордуң канча азыр бала менен мындай? Көчө күнү ошо рекорд 1 күн болду, 1 күн кечке. Жалгыз сенби же? Жок, келинчегим менен, Айзат менен. Анан бизге педиатр айтты да, жакшы совет берди. Жумасына 2 жолу хотя бы баланы өзүң 3 саат кара деди да. Сени? Мени. Өзүң 3 саат кара, Айзатты болсо любой жерге ишилсе бир жерге жибербей деди да. Пусть подружкасына жолугуп келсин, тамак ичип келсин, бирдеме любой эмне кылгысы келсе ошол нерсени кылсын. Бирок 3 саат сен баланы карап бер деди да. Педиатр Айзаттын туугандары экен. Жок, жакшы эже экен. Анан ошо эме, жок, жакшы эже экен дейт, как будто Айзаттын туугандары. Анан даже если Айзат өзү келсе дагы, мен баламды карайын деп мындай эшикти такылдатса дагы эшик жаба ал дейт да, ачпа дейт да. Кирбе дейт да, киргизбе дейт. Өзү 3 саат бир жерде времянный. Күнүнө же жумасына? Жумасына 2 жол дейт. Жумасына 2 жол. Жакшы. Мындан да көп көрбөй баштайт экенбиз да сени. Пока практика өтө элек андай нерсечи. Педиатр айта берет деп койдуң. Ал жөн жүр психолог көрүп келбейли деп койсуң. Биз каяктабыз ошондо? Биз азыр Бакай атанын мектебине келдик. Номер 85 орто мектеп. Ошол жерде окугам мен 3-класстан баштап. Мына Бакай атанын эң эле кооз жерлердин бири 2 светофор бар экен бул жерде. Менин убагымда жок болчу бул светофорлор. 1, тиянда 2. Могул жерде эме бар болчу. Кемпир бар болчу. Орус кемпир. Пирожки сатчу 2 сом 50 тиындан. Ошодон да? Мощный очень пирожки с капустой, пирожки с картошкой. Сен эле акча калсаң керек, калгандар бүт карызга жазылып, Негизи кызыктын баары мектептин артында да. Мектептин артындабы? Мектептин асты деген бул официальный жер да. Көп неофициальныйдын баары мектептин артында өтөт да. Бакай атада именитый элдерди айтып берейинби, ким чыккан? Ким Бакай атадан кимдер чыкты? МС Донча. МС Донча. Кошунабыз, дагы эле кечинде көрүшүп турабыз. Аида Салянова.
Таанысыңар да, Ооба. Нена. Нена. Анан Бакыр. Бакыр тет жерде жашачы. Жашачу же жашайбы дагы деле. Азыр эле жашаш мүмкүн, просто менин убагым болбой калды да. Менден кичи болуп калды алчы. Мен 95, ал 2005 пе? Иши албай атат. Бирок кичинекей бизден кичилер айтат да эме деп. Тиякта Көкчө деген көчөдө жашап жүрчү деп. Могул жер биздин футбольный поле болчу маяк. Ушул жерде футбол ойноп, бакаятан бүт жанакы Норус майрамы, анан кийин эгемендүүлүк күн деген сыяктуу турнирлер болуп атканда, ушунун тегерек четинде футбол болчу да. Могу майрам күндөрү вороталарга сетка тагып койчу. Анан коноктор кеткенден кийин биякта эме болот да, бакаята, анан кийин тиякта Энесай, ар кайсы эмелер бар да, Актилек деген жылмачевтерчи. Ошолордун футболисттерин чакырып, Биякта турнир биякта болчу. ойноп, турнир болчу. Тетиги жерде мен согушкам да. Ким менен? Классташым менен. Тетиги контейнер турбайбы? Ошол контейнердин артында 7-чи классымда болуш керек. Таяк жедиң беле? Жок, уткам. Эмне болуп согуш керек? Класста жүрүп мен ойлогом да, класстын кыйыны менмин депчи. Алла ойлоп тур да менмин деп. Болбосо экөөңөр акырынан эң кыйындар экенсиң. Болбосо экөөбүз 5 жылдай чогуу окуп жүрчүбүз да. Анан балдар менен отуруп алып эле анан чыгасың эле давай жүр деп. Как раз труд сабагы болчу. Труд сабакта мугалим жок болот го. Баргандан кийин эми жөн эле 5 мүнөт мурун ондай кандайсыңда учурашып жүргөнбүз да. Балдар кайраштырып салган үчүн эле бүт жерге оролуп, давай деп турабыз мындайнан. Анан кийин бир маалдан кийин мен чапкылап мындай быстрый болчумун менчи. Чапкылап бир удаарларым слабый экен да, не поставленный. Чапкылап атсам тиги болсо бутка кирди дагы, мени мындай көтөрүп туруп түшүп калдым мен астына чылды. Үстүмө чыкты. Чыкканда мен согуп атканда аны болсо неосознанно шеясынан кармап туруп өзүмө тарттым мындай. Өзүмө чаба албасын деп. Монтуп салган турбайсың. Анан тартып туруп, могу бутунун согунчоктору менен тигин сандарына монтип тепкилеп атсам илей экен. Анан бүттү. Бектур аягынан эме болду да, тиги классташтарыбыз мынтип тургузду да. Тургузуп койгондон кийин мен болсо баары бүткөндөн кийин көрүп калпилеп дагы атырылып койгом да, дополнительно. Ошондо акыркы жолу ошактан мушташтың беле? Акыркы жолу ошактан муш керек, ошо 7-чи класста. 7 эмес. 9-чу класста болуш керек. Мен сенин бойдок кезиңен билем, азыр үйлөндүң, бирок мындай көп деле айырманы мен сезген жокмун да, өзүң үчүн. Мындай обручалка такпай жүрөм, Такпайсың сен, Жок. Эмнеге? Обоюдно эле сүйлөштүк. Эмне деп? Мирно эле. Жерлерин жөнөтүп мен өзүм кишилерим барып айтты да. Эме билбеген бирөөлөр болсо бири-бирине кызганышат да, эмне обручалка такпай жүрөсүң, сен аялың бар экенин билгисиң келбей атабы дегенсипчи. Мен антип айта албайм да. Мага таксам да, такпасам дагы по-любому элдин баары билишет да. Колго ылайыксыз экен да сага? Эме боло берет. Кыйналып берем, монтип чукулай берем. Башында тагып жүрдүм да, чукулап, анан чүндүккө салып, анан 2-3 жерди унутуп аны. Анан монтип самын менен жууганда могун обручалканын түбүнө самындар кирип кетет экен иши. Анан ошол дагы жүрө берип ишилсе бирдеме болуп анан бир чечип койгом. Удобно экен. Сен кышында Таиландка барып келдиң. Өзүң жалгыз үйлөнгөн кезиң болчу, бирок бул деген Айзаттын сага ишеничинин мындай туу чокусу же кандай, ошол кандай болуп калды? Сен жалгыз кетип калып, Айзат биякта калып калды. Ишеничтин туу чокусу. Эме Айзат боюнда бар кези болчу да анда. Анан Айзат болсо өзү 3 жыл мурун Таиландка барып келген да, подружкалар мененчи. Анан мен деле барам деди. Жок, барып келгенден кийин ошодон бери эле айта берчи. Таиландка барып көрсөң, сонун жер депчи, Таиландка барсаң, мощный деп. Мен деп коюп эле жүрө берчимин да. Анан ушундай возможность түшүп калды, тиги досторубузданчы жүргүлө Таиландка кетели деп чогулуп барбайлы деп атканда. Кудай жалгап. Мен бара албай калам го, Айзаттын боюнда бар, анан болбой калат го десем, Айзат болсо, жинди барбайсың деп. Барып кел, Таиландты көрүп келсиң, блин, я расстроюсь, если сен барбасаң дейт. Анан всё дедим дагы, акча берчи дедим. Акча берди, анан барып келдиң. Жок, өзүм эле акчам барып келдим. Өзүм эле акчама деп. Байкадыңбы мында бюджеттерибиз отдельно? Ошондой общий эмеспи? Ооба. Дагы делеби? Кандай деп айтсам, азыр деле менин счетумдагы акчалар менде. Экөөбүздүн общий бюджетибиз жок, бирок ал менин счетумда канча акча бар экенин примерно билет да.
Сен анын счетунда канча акча бар экенин билбейсиң. Мен билбейм дагы интересте кармам эмесмин. Ал бай болуш керек деп койчу. Если что, бизди ошол спасать этет деп эле жыргап жүрөм. Подушкабыз Айзатта деп. Подушкабыз Айзатта деп коюпчу. Эме ушундай бизге удобный болуп атат да. Эмнегедир отдельный счет болгончу. Кандай жактан удобный десем. Мен мисалы үчүн Айзатты деген кафеге же бир жакка чакырсам, мен төлөп атам деген реально эле мындай. Мен төлөп атам деген ощущение болот да. Вот өзүмдүн эркекмин деген да. Мен эркекмин дегенсипчи. Мына мен төлөп атам, мен минтип берип атам мындай. Үйгө бирдеме ала кел дегенде мына мен өзүмдүн акчаман алып келип атам дегенсипчи. Тияктан болсо вдруг экөөбүздүн акчабыз тогушкондо чогуу болуп калса сен мен Айзат жактан азыр жакка чакырасың, бүткөн Айзат неме счетко акча өчү деген. Ошол сыяктуу анан экинчиден жанагы туулган күнгө же ар кайсы майрамдарга белек бергенде дагы общий счеттун белек бергенде как будто общий акчабызды алып туруп анан кийин вот общий бюджеттен эме сага деген болуп калат да. Дивиденд бүгүн сага. Андай болбосун деп чисто вот мен өзүм счетуман сага же ал мага белек кылса, мына мен өзүм счетуман, мен сага алып берип атам дегендин действительно мындай баасы бар экен да. Классташтар менен катышасыңбы? Классташтар менен азыр катышпайм. Неге? Жоголуп кетишти. Возможно, убагында мен жоголуп кеткен үчүн да, бирокчу. Анткени алар катышат. Мүмкүн алар негизи эле катышат го дейм. Мен ошо көрүп атсаңар чакырып койгулачы, пожалуйста. Сен 9-класстан кетип калып, алар 11-дө бүткөндөн анан чогуу. Жок, эме болуп кетти да еще. Мен 9-ду кеткенден кийин мен жашоомдо КВН башталып, жашоом аябай кызыктуу болуп кетти да меникичи. Убакыт болгон жок. Анан ошол убакта мага жазышчы. Бул үйлөнүп атыптыр, кел, анан кийин WhatsApp группа ачып жазышчы да. Анан WhatsApp'та эле бар болчумун. Анан жүргүлө бир жака отуруп келбейли дегенде, каяка десең, типа Улуу Тоо десе, анан кийин билем мен 22 жаштамын, каякта Улуу Тоо дейсиң го мындай. Типа клубка чакыргыла деп. Может, азыр мына Улуу Тоого нормально болуп калдым. Азыр балалуу болуп, үйлөндүм, нормально болуп калдым. Качан Улуу Тоого барабыз классташтар дейсиң. Быйыл 10 жылдыгыңда турабы? Ошондой экен көрсө. Чогулушту керек, Чогулган эмес го дейм. Сен мындай катышпаганың менен техничный карап коюп турат окшойсуң, эмне болуп атат? Мен эме 1-2 классташыма подписанымын Инстаграмда. Анан ошо кыздаргабы? Анан эме да? Жок, киргизген эмес сторис-мористердичи. Мүмкүн кыздар чакырып балдар өздөрү же жыйналган. Балдар чакырса, мен досум бар биякта, Шабдан дегенчи. По-любому чакырмак да алчы. Классташым Дарсламданбы? Жок, бул Руслан. Русланбы? Бул эмне классташтарыңар менен катышпайт, Сурасам айтат, мен чакырбай чыгат деп. Бул сен балдарыңбы? Аттары ким? Айлин. Эмир? Бул Руслан деген классташым. Биз мектепте муну ким деп айтчык билесиңерби? Ким деп айтчык элек? Жо, мунуку кимде чебе? Мен кимде чебе? Меники жок болчу да. Мейли. Мен жөнүндө Netflixке тартып атат мен жөнүндө. Районун көргөзүп, бул өлө мактадышы, классында биринчи атаман болчумун. Айтпачы, классташтарга жолугуп калып жүргөн. Чакырып койгула, чын эле. Реально эле. Айзат экөөңдү көптөн бери билем. Үйлөнгөнгө чейин деле, үйлөнгөндөн кийин деле, анан бир жолу эле экөөбүз бир нерсе деп тамашалап коюп, сен мага чалып, мыкы, мынтпей жүр, тигүү деп айткансың да. Ошондо ойлоп калгам да. Булар дагы урушабы деп. Мындай уруш, эң катуу урушканы качан болду эле? Эмне себеп боюнча урушсуңар эле? Же ошол беле? Жок, урушабыз. Дайыма эле азыр бала төрөлгөндөн баштап уруша элекпиз. Урушканга убакыт жок. Бирок ага чейин биз көп эле урушуп, жанагы Инстаграмда биз андай нерселерди просто көрсөткүбүз келбейт да. Бирок ошол да нерсе да кичине жаман экен да. Мисалы үчүн биздин Айзат экөөбүздүн жашообузду Инстаграмга аябай эле бактылуу, күлүп көрсөтүп атсак, башка үй бүлөлөр урушуп атса дагы кичине, бирок өзлөрүн мындай несчастливый үй бүлөбүз го деп сезип калган кичине жаман экен да. Мисалы үчүн күйөөсү аялы урушуп атат, анан биздин Инстаграмды көрүп дагы эмне үчүн биз мондай болуп жашай албайбыз депчи.
На самом деле алар билишпейт да, мындай за кадрын биз деле урушуп ызычы салып атканыбыздычы. Үйлөнгөндөн кийин 8-майда үйлөнгөнбүз. 10-майда болуш керек. Айзат болсо болду, тажадым мен кетем деп атпайбы. Мен эмнеге десем, толтура жумуш бар турбайбы, посуда жууш керек экен, анан тигиндей кылыш, ал үй жумуштарга такыр жок да. Муну кылыш керек экен, тигинчи кылыш керек экен, болду, чото кетет окшойм деди да. Анан мен болсо, сен вроде мурда күнү свадьбада эле кыйын келин болот деп мактап атпады деп атпаймынбы? Эмне кетем деп атасың десем, ал да чыдабай күлөйдү да. Бирок ал мындай прикол менен эле болгон. Мындай урушкан күндөр көп эле болду. Просто эч кимге айтып, эч кимге билгизбейбиз деле. А так, болду, сен билин, сен менен жашагым деле келген жок деген деле фразалар деле болгон да. Негизи анчалык деле биз идеальный эмеспиз да. iPhone алып бердиң, Dyson алып бердиң. Эми эмне кылып таң калтырасың? Ошо менен эле бүтөт калып атам баары мындай. Болду, мындан ары только гүл, торт деп коюш. Жок, азыр гүл алып бербей калдым, кстати. Гүлдүн багалары аябай эле кымбаттап кетти. Символически, может быть, определенный бир датада подаркам не очень болсо гүл алып берем. Подаркам дерзкий болсо, анда ошо подарок деле берип, анан бир кафеге чакырып коем да. Анткени убагында биз Айзат экөөбүз 5 жыл жүрдүк да. Убагында колдон келишинче гүлдөрдү түрү менен эле берип атып, анан уже пустая трата денег сыяктуу болуп көрүнө баштады да. Бирок кыздарга жагат болуш керек по-любому азыр деле гүл алган. Мен баардык эле кыздарга жагат го дейм. Көңүлдү көтөрөт, настроение, вау, аркы берки деп. Бирок ошол акчага продукт алып берип койсоң, андан да көбүрөөк кубанат болуш керек азыр. Ошонусу жакшы экен да. Келем чыгармачылыкка келели. Актер, сценарист, блогер, дагы эмнесиң? Ведущий. Ушул төртөөнүн кайсынысы сага жакыныраак, анан кайсынысынан көбүрөөк рахат аласың? Сценарий жазгандан көбүрөөк рахат алам, анткени бир эле жолу ойлонуп койгом да, элестеткиле, мен бирдемени өзүмдүн башыман чыгарып атам. Жөн элечи, мындай. Ойлоп эле таап атам. Ошону болсо анан кийин съемочный команда берилгенде 20дай киши, ошону болсо аякта деген мындай ситуация болуп турбайбы, анан кийин бияка пианино табыш керек турбайбы, потому что сценарист ушундай жазыптыр. Бияка деген именно кара чоң жып жазыптыр сценарист, короче. Ошону дагы табышыбыз керек деп. Ошонун баарын ойлонуштуруп жүргөндө 20 кишичи. Бир четинен мынтип карап туруп, анан кийин ойлоп коесуң да, мен жөн эле ушуну мээмен эле чыгарган нерсе. Ошону азыр 20 киши чуркап жүрөт, артынан 10 киши актерлор ошол мен жазган текстти ойноп атат. Анан 3 миллиондогон киши ошону көрүп лайк басып, комментарий жазып, жамандаса да жамандасын, бирок ошол нерсе элге чыгып аткан нерсени мындай ойлоп, анан сценарист болгон профессия көбүрөөк жагат да. Анан экинчиден мындай более философский нерселер болуш керек. Бул дүйнөгө келип кеткен элдер көп да. Жөн эле келип, ошол дүйнөнүн ресурстарын колдонуп туруп кеткен элдер көп да. Мен болсо ошол дүйнөгө келип, ресурсун да колдонсом, бирок менден дагы бирдеме калсын деген бир ойлор бар да, из калтыруу деген сыяктуучу. Анткени азыр эле уже жазып аткан нерселерибиз кичине болсо дагы бирок истер калып атат да. Пока что в рамках Кыргызстана дегендей мамлекеттин ичинен, бирок буюрса дүйнө жүзүндө дагы бир риск калтырганга аракет кылуу деген максатта ушундай нерсени кылып жүрөм да. Жакшы. Менче суроо берейин деп аткам. Мен оюмча сен уже жооп берип койдуң. Эмне үчүн кино тартууну тандадың деген суроо. Вот ошон үчүн. Мектепте сүйүң биринчи сүйүү мектепте болот го? Ким эле? Мектепте деген мындай кандай жооп берсем бул суроога? Бул суроога кандай жооп берсем? Азыр үйгө барам да деп. Азыр үйгө барам да. Муну кесе эле салачы, кийинки суроону бере берчи. Жок, ким эле дейсиң? Мүмкүн азыр бир жерде көрүп отурат дагы. Бектур жакшы болобу? Жок Жок, канчанчы класста эле? Мектепти сүйүп көргөн эмесмин такыр. Вообще мектепте эч ким менен жүрүп көргөн эмесмин. Как парень, девушка депчи. Вообще жүрүп көргөн эмесмин. Жактырып калып, аркасынан чуркан эмес белең. Андай да болгон эмес. Возможно, жактырсам дагы мындай
уже бул менен дуруш этип баштаптыр деп койчумун. Да ладно, я тебя отпускаю деген сезчи. А так прям явно мындай ухаживать этип, люблю, не могу, я без тебя вот не могу жить деп 7-класста айткан эмесмин да. Акжол менен билишимче экөөңөр Counter Strike боюнча жакшы достуңар, Акжолдун убактысы болуп калганда эле да. Меники го постоянно бар де. Бир жолу мындай эме. Бир жолу мен Акжол, Самат, Донча болуп, анан дагы спортсмендер, жалаң спортсмендер калгандар. Кечинде бир бошоп калдык да. Бошоп калып анан бир кечинде түнчүнө бир компьютердин клубда контр ойноп атабыз да. Ичиме ойлоп коем да мындай, я не слишком ли отвлекаю чемпионов мира деген сепчи. И эме аябай смешной ситуация болгон ошондо. Бир кабинкада 15 кишилик кабинкада баарыбызга чак келет экен да, ошол кабинкачы, компьютердин клубдачы. Бирок ичинде 3-4 бала ойноп отурат да. Ошолорду чыгарыш керек болуп атат да, что биз мындай толук кирип отурган. И анан кийин мен болсо айтып атпаймынбы, давайте мен кирейин. Анан кийин үчөөңөр чогулуп туруп чыгып кеткилечи деп айтам. Эгерде тилер кандай дейсиң дегенде, жактан Акжол кирсин, Самат кирсин, анан 15 спортсмен кирсин, короче. Анан тилер аягында Донча кирсин. Реакциясын чисто көрбөйлүбү депчи. Ошондо ойлонуштуруп атканбыз да. Клаус бир күнү ишке ашырабыз да. Анан эмне болду? Ким чыгар ийди? Самат жашоодо мындай эме экен да. Шустр экен да. Мен көп деле билчү эмесмин. Мындай хоп мындай жашоодочу. Анан кийин братуха, там, короче, мы вот так, короче, мы составом пришли, чуть неудобно там играть, можешь, пожалуйста, туда, давай, поменяться деди. Тиги болсо монтип ойноп туруп. Монтип Самат кыргызды тааныды да. Хорошо, мы это дота, не бирдеме ойноп аткан ошонсу калды да. Монтип туруп чыгып кетти. Эми ойногонубуз деле мындай эме жашоодо 2 жолу ойногон болушубуз керек. Акжол менен Самат менен бир жолу ойнодук. Эмесе да анчалык деле ойлобогула, отвлекать этет депчи. Кимиси жакшы ойнойт? Саматпы же Акжолбу? Хотя бы ошол жерден мындай чемпион болуп атам да пока что. Сенин оюң боюнча, сен КВНщик, мен КВНщик, эмне үчүн КВНщиктер бир нерсени бат өздөштүрүп кетишет? Жаңы тармакты, ошол эле азыркы белгилүү блогерлердин көпчүлүгү, ошол эле белгилүү кино тармагындагылардын көпчүлүгү КВНщиктер, монтаждагы деле алдыңкылар бүт КВНщиктер да. Эме болгон үчүн болуш керек, спартанские условия деген сыяктуу нерселер мененчи. Эң биринчи бул КВН ойногондо, КВН как психология экен да. Сен болсо биле ойногон сайын түшүнө баштайсың да. Например, кыргыз элине КВН ойноп атсаң, кыргыз элинин алдында. Кыргыз элине эмне жагат, эмне жакпайт, эмнеден күлүшөт, кайсыл жерден чоюлуп кетет же узарып кетет деген нерселерди КВН ойноп атып, ошондой тажрыйба келип калат экен. Өзүң эле анализдегенди үйрөнүп калат экенсиң. Анан ошол кыргыз элин мисалы үчүн и вообще мындай человечествоны ошол жерден изучать этип, билип калгандан кийин ошону анан киного применять эткен оңойраак болот экен да. КВН жөнүндө сүйлөсөк эле көбүнчө ошо айкелер улуу муундагы Бакыт байкени көп айтасың. Бакыт Осмонканов сен кумириңби? Бакыт Осмонканов жакшы пример, кумир деп деле айтса болот. Анткени убагында КВНди дагы жакшы жарды. Азыр болсо кинолору дагы аябай укмуш болуп атат да. Кыргызстан боюнча менин оюмча эң кыйын продакшндардын бири ошол Бакыт байкелердин продакшны. Именно коммерческий кино жактанчы. Эмне үчүн 1-1 студио эмес деп айтсаңыздар, 1-1 студио сериал жактардан кыйын да. Прям Кыргызстанда буюрса Казакстандагы 1-1 студио сериал жактардан прям номер 1 болчутай да. Ошол эле Кыргызстанда Кошунан Тандабай, Акча, Казакстанда Замбеты, Чёрный двор. Ошонун баарынан эле билип койсо болот да, то что 1-1 сериалдардан аябай күчтүү да. Кылган эң чоң тентектигиң эмне болду эле? Мо экинчи эмеден, этаждан классыбызга кирип алып, бир жолу бүт балдардын сумкасын ыргытып чыккам о четине. Неге? Прикол да, просто барсеткаларын тиги ыргытып саласың мынтип. Анан тилер деп анан кийин келип таппай калат, анан кийин издешет кечке. Анан тиякты карасаң дегенде караганда барсеткалар жатат жерде.
анан чуркап барып алып келишчи. Анан меникин өзүм отуруп алчумун да, либо партага, стульчикке отуруп, папка эле көтөрөсүң да мектепкечи. Либо мындай кармап отуруп алчумун. Ошондой тентектиктер болгон. Негизи организаторский жакчы да мага. Актовый залда бирдеме болуп атса, мен шарик иле калып, андай болупчу. Анан директордун биягында болсо эме секретарша отурат го. Ошол секретарша эже мени сабактан бошотуп чыгарып алчы. Сабактан чыгарып алып, экөөбүз гулять этчик деп койбойчу. Жок, тиги толтура документ печатать эткенди жаман көрчү, короче. Сен укмушсуң. Мен жаман көргөн предметтерим бар болчу да, которые мамадан сурантып кеткилечи, пожалуйста деп. Анан барып алып лучше жактан отуруп алып, укмуш печатать этчү. Ким эле ала женат? Бегимай. Бегимай деген же? Директордун кызы болчу. Директордун кызы секретарша эле. Силерде бүт эле ошондойбу? Жок, директор, бывший директордун. Получается, бывший директор кетет, анын ордуна башка директор келет, кызы секретарша болуп жүрө берчи, ошойдон калып калат да. Сен өзүң сценарист катары катышып, мен ушул кинодо же ушул сериалда сценарист болгом деп сыймыктанган проектлерди айтып берсең? Постоянно ушундай нерселерди жазгандан кийин анан эң аянда кичине жалеть этип баштайм да. Күчтүүрөөк жазсам болмок деген сипчи. Азыр пока что мындай прям сыймыктана турган эме жок, проект жок. Бирок не стыдно деген больше бар да. Андай мону болсо не стыдно то, что я был одним из сценаристов деген сыяктуучу. Бул кошунан тандабайт. И этот Байкуш деген кино чыккан недавно. Байкуштун кечээ мен таксиде кетип бартам да. Такси чакырсам мындай сакалчан мындай таксыр келди да. Анан жолдо кетип барат. Жарым жолдон мени таанып калып, Мыкыл, сен бүгүн эле жай общенияны көргөм деп. Ким менен сен жанагы неме Аяш деген кинодо тартылган деди, же План Б да тартылган кыз менен, Айжан эменбизби? Ооба десем, мага бул жылы 2 кино жакты деп атпайбы? Кайсы кино десем, Байкуш, анан Палчан дейт. Серьезно? Эмнеге десем, Байкуштун мындай ички идеясы, ошол жерде көрсөтүлгөн маселелери жакшы көрсөтүлүптүр дейт. Жакшы байке. Ай сайын барып турасызбы киного десем, ооба тиги жеңиң колу бөйрөккө тиреле баштаганда эле айтам. Кечинде даярдана бериңиз, сюрприз бар дейм. Кечинде апарып киного алып барам. Кинодон кийин анан жакшыраак бир жерге апарып тамактандырам. Андан тиги колу бөйрөгүнөн өзү эле кантип түшүп калганын өзү билбей калат деп коет. Ошондой бир неме комплимент кылам силердин кино жөнүндө. Ошо эме да. Кыргыз киносу өнүгүп келатат бир четинен. Бирок бир четинен ошол өнүгүп келаткандарды башкалар көрүп туруп, эптеп тартып салып атышат да. Анан кийин ошол жерде кичине грустно болуп кетет да, анткени өнүгүп келип, ошондой зрительдерди чогултабыз. Жана таксист байке деп айтып аткандай элечи. Алар көрүп, кыргыз киносу өнүгүп келатыптыр деп жакшы эле мнение менен келатканда, бирөө болсо эптеп бир кино тартып ийет. Анан ошону көрүп алып туруп, анан кийин ой, ёлки-палки. Кайсы кино? Министрдин деп койчу. Баарына на вкус и цвет товарища нет дейт го, бирок кээ бир кинолор кыргызча явно эле көрүнүп турат го мындай. Эптеп тартып. Шашлыш болуп калган, кээ жерден экономика түшкөн, акча табалайын деп эле тартып ийгендер бар да, кээ бирлеричи. Мен байкашымча сен өзүң эле мындай одиночка адамсың да, мындай көп мындай командный игрок эмесин да, көпчүлүк жердечи. Мисалы командный болосуң, мүмкүн КВНда болгонсуң, тамашада болгонсуң, мүмкүн съемкаларда командный болгонго аракет кылып коесуң. Бирок байкашымча эле жалгыз өзүң жооп бергенди, өзүң ишенгенди аябай көнүп аласың да, анткени үйдө жалгыз эркек боласың. Анан сен дос келериң көп, бирок эң жакын досуң ким? Сен да. Жок, мындай болуп калды. Эме болуп калды. Мен мектеп убагында ким менен жакшы достошуп жүрүп, аябай жакын дос болуп атып эле, анан кийин бир маалда уктатып кетишет го. Уктатып кетишкенден да тышкары кийинирээк алар менен жакшы дос болбой калат экенсиң, из-за того, что слишком жакын дос болуп алганда магниттер слишком притягиваться этилгенде, анан кайра обратный эффект болуп отдаляться этип кетет экен да. Ошон үчүн дистанцияны алып турган. Кээ бир досторду мен мындай жоготкум келбейт да. Жоготкум келбеш үчүн аябай жакын дос болгум келбейт да. Мындай аябай күн сайын чалып кандайсың депчи. Бирок Айзат постоянно шылтыңдай берет. Сен мындай в целом досторум деле особо жок депчи. Баягы күнү болсо мен сториске лучшие друзья киргизбедим беле этот. Ким этот көлгө баргысы келип атат, срочно достордон кеттик десем,
Эртең мен киришкем кечинде айзат сурап атпайбы? Эмне бирөө бар экен деп атпайбы? Анан кийин жок, эч ким жазган жок десем. Айла жок, мен барат болушум керек сен менен. Анан экинчиден эме болуп калды. Вот мен өзүм жашоодо аябай ответственностька биринчи очередь койгон үчүн башкалар менен достошуп келаткандан кийин по-любому азыркы возрастта дос болсоң бир иш баштай иш керек же бирдеме кылып баштайсың го. Ушул эле сферада окружать этет го досторуң. Ошонун эле арасынан бир маалда безответственныйлар кичине пайда болуп баштайт да. Жакшы эле дос болуп келатсаң, анан кийин кечигип баштайт, анан тяк-пяк деп баштайт. Ошондон кийин аппаратка даяр эмес, бир аз күтө турчу, интервью шашпай баштайбыз. Ошол сыяктуу Марат Мухамбетиминдер бар да. Ошон үчүн сен эле калдың досторумдун арасынан. Hatta öte жакындашпай эле да. Обратно алып кетти. Бирок гөлгө барып келбедик экөөбүз. Гөлгө барып келдик, жакшы болду. Силерде деле братан, братишка деген система бар белем? Азыр деле бар болуш керек. Азыр деле. Мурун биздин убакта жестко эле болчу аябай. Могу эмне деген чөй? Конопля деген чөп. Бирок мен особо андай движениеде жок болчумун да. Ровно жүргөндөрдү мындай эч ким деле тийбейт да. Биздейлерди СПС деп коет да. Эмнеге? Сам по себе деп коет да. Ошону сокращать эткендерчи. Меники просто эме болуп калды. Атам авторитетный да бакай атадачы. Азыркыга чейин деле болуш керек. Анан могу спортзал салганда убагындачы. Могуну салып, анан бакай атанын эң тентектери бокска тренировкага келчү да. Ошол спортзалыңарбы? Аты эмне бияк? Мурун жок болчу названиясы. Мурун мындай эмес болчу. Азыр условиялар пайда болуп калыптыр. Эмне жудо же эмне? Жудо. Ай, молодцы. Не жарко? Сен кинода тактасың ага? Макташет да бул билесиңби? Бакай аташет. Мен атам өзү спортсмен болчу убагында, борьба, бокс дегендергечи. Анан бакай атанын балдары ошо жалаң тентектердин баарын бияка чогултуп алып, тренировка кылчу. Анан кийин ошол эле тентектер көчөдө жүргөндө жок, буга тийбеш керек, бул Үсен агайдын баласы дегенсепчи. Өзүмдүн анан названы братандар болуп калганда, которые менден улуурактар, 89-90 дегендер, сен Үсен агайдын баласында сага бирөө тишсе, мага айтып кой, короче. Так мындай жүрө бер дегенсепчи. Главное өзүн казяч этпедичи да, анан өзүм казяч этпей жүрө берчү. Жашаң мындай лафали болгон тура, өзүңдү бир сүйлөм менен сүрөттөсөң кантип сүрөттөйт элең? Блин, вообще ойлонуп көргөн эмесмин. Интервьюларда көп эле жүрдүм, бирок мындай суроолорду бере элек болчу интервьюларда. Биз кыйын интервьюлердин бирибиз. Недостаточно профессионал своего дела деген сыяктуу го дейм. Ответственный эмессиңби? Жок, ответственныймын. Ответственный больше профессия эмес, а больше вот я хочу, мен сценарист, кино жактан в целом навыктарды көбүрөөк качать этким келип атат да. Анын үчүн билем мындай кинолорду көрүш керек, кино новости, андай мындай деген нерселердин баарын окуш керек, мындай всегда в курсе болуп изучать этиш керек да, если сыйрат жүрсөң. Просто Counter-Strike ойноп кетип атпаймынбы кечинде? Кечинде либо вот бир кино көрүп туруп, ошонун мындай разборлорун көрөм YouTube'дан деп ойлойм, либо Counter-Strike ойнойм дейм. Көбүнчөсү Counter-Strike өтүп кетип атам да, ошол жерден кичине мындай туура эмес болуп атканын билем да. Бирок эмнеси жакшы экен? Баягы күнү Радик жакшы нерсе айтып калды. Эме дейт да. Counter-Strike ойногонуң бул нормальный эле. Компьютер ойногонуң бул нормальный нерсе дейт да. Потому что сен возрастыңда өзлөрү расслабляться этишин бирөө мисалы үчүн ичет дейт да. Бирөө пиво ичет дейт. Бирөө бир запрещенный нерселерди чегет дейт да. А сен Counter-Strike ойногонуң это вообще классно дейт да, мындай. Зыяның тийбейт. Зыяны особо тийбейт, эчтеке болбойт. Оюндун ичиндегилерди эле атлап коёсуң. Оюндун ичиндегилерди эле өлтүрүп коюп турам, ошо менен мындай бардын баары чыгып кетет. Эң чоң кылган бейбаштыгың? Мага бир жолу бир стыдно болгон. Азыркыга чейин деле стыдно да. Туура эмес ойлоп калышканда мен туура эмес поступок кылып ийгем да кичинече. Аябай эле ойлонбой кылып ийгем да. Бир ырчыбыз бар болчу. Жок, магазинге кирип атпаймынбы? Магазинге кирип бирдеме алып атсам, бир эже кирип келип атпайбы? Продавецтин жумуртка бирдеме алып аткам. Бир эже кирип калып, анан эме деп сурап атпайбы? Ай, тиги эме жаңы эле чыгып баратып, 1000 сом жоготуп алдым, көргөн жоксуңбу, бияка калтырган жокмунбу деп атпай. Кечинде болчу. Анан кийин жок деди да тиги продавщица эжечи. Жок дегенде мен болсо ойлодум, блин, это я сейчас, если ей найду,
то айтат. Адам берем деп. Ну, имеется в виду, ой, блин, рахмат, андай мындай деп айтат го деп ойлодум да. Мен болсо жумуртка алып атып, мынтип акчаны бердим дагы, анан жумуртка алып туруп, телефонду фонарикке күйгүзүп туруп, сыртка чыгып, тегир четте бир жерге түшүп калган болуш керек деген экөө сүйлөшүп атат да. Анан сыртка чыгып фонарик менен издеп атсам, тиги продавщица болсо, "Эй, сдачыңды албайсыңбы?" деп атпайбы? Тиги бул 1000 сом деп айтса, сразу эле эме, улай калып барып издеп баштадың, алып кеткенди дегенде. Мен болсо, "Жок, мен тиги эме жардам берейин дегем, наоборот" десин. "Ой, койчей" деп туруп сдачымды берип атса, өлө мындай стыдно болуп чыгып кетип калдым да. Ошондон кийин азыркыга чейин мындай ошол историяны мындай бейбаштык эмес, түшүнөм. Немерек мындай неудобный, стыдный момент да. А так бейбаштыкты көп деле кылчу эмесмин из-за того, что мен атенем убагында строго эле воспитывать эткен да. Атам военный болсо да алдап коюшун. Военный эмес, бирок убагында мындай бир косяк кетирсем, сабап деле таштачы меничи. Мен бүт эле советский элдин баары эле өздөрүнүн балдарын азыр эле мындай эме болуп калбадыбы? Вы что, бить ребенка, это что такое вообще? Баланы урушпаш керек дегенде. Баланы урушпаш керек да. Мурун бизди мындай жакшы эле сабап, мындай колго өбөлүк кармалса өбөлүк менен чабып, ошондой эмес беле? Ошондой нерседен коркчумун да, мындай страхта чоңой болом да деп. Детский травмалар көп дейбиз. Детский травмалар көп. Сен кандай жумуштарда иштеп көрдүң? 9-дун аягында эле иштеп көрүп баштадым. Эме болчу. Менин классташым фотограф болуп иштебейсиңби деди. Кайнардын жанында Пальмира деген ресторан бар болчу. Ошол жерде фотограф болуп иштедим. Көрсө аябай эле жакшы акча тапчу экенмин, ошондо элечи. Анткени ошол убакта мындай жакшы дегенде бир күндө 500 сом тапкандар болчу да. Жакшы дегендечи. 2010-жылдары? 2010-жылдары. Нормальный дегендер 350 сомдор да. А мен ошондо 900 сомдон бир күндө бар таап койчумун да. Бирок күн сайын эмес, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 4 күн немелер, свадьба күндөрү болот го. Күздөн баштапчы. Ошондо таап койчумун да, примерно ошондой акча. Азыркы мерка менен, значит, бир күндө где-то бир 3000 сомдой таап койчумун да. Тыргап эле жашачу экенмин да ошондойчу. Каяка ороторун билчү эмес экенмин да. Эме болуп калган анан үй бүлөдө ошондо бир кыйынчылыктар как раз башталып калган, как раз мен иштеп баштагандачы. Финансовый жактан анткени мен папам болсо биякта айыл өкмөтү болуп иштеп, анан эмеге чейин жеткен, Свердловский райондун зам акимге чейин. Руководитель аппарата, вот зам аким, руководитель аппарата деген бар болчу да. Ошол должностька жетип, ошол жакта иштеп жүргөндө мэр келди, башка мэр. Атын айтпай эле коеюн. Ал мэр келип туруп, обычно мэрлер келери менен эле өзлөрүнүн кишилерин кое баштайт экен да. Ошол жерден мен папамды должностьтан алды. Алгандан кийин ал несколько месяцев үйдө болуп калды. Ошол үйдө болгондо отун жаркын. Пойдем, ты нам нужен. Эме Токойго кетип американский кинолордойбу. Анан ошондо момум жалгыз эметип калды да, бизди финансово обеспечивать этип калды. Биз 5 берип турганбыз да, плюс атам. Анан ошол убакта как раз мен ошол эмеде иштеп калдым, ресторанда иштеп калып, эжелерим болсо эки эжем студент болчу. Ошол убакта мен акчаны алар менен эжелериме дагы жол киреге акча берип, өзүмө дагы акча кичине калтырып, кичине мындай поддержка кылып коюптум да. Анан кийин папам кайра башка жумушта иштеп кетти. Мен болсо анда уже КВН менен таанышып калдым. 9-ду бүтөрдө иштеп баштагам. 9-ду бүтүп, университет, колледжге тапшырып, аякта да окуп жүргөндө иштечимин. Анан КВН менен таанышып калып, анан акчанын баары кызыгы жок, мага КВН жагат экен деп калып калгам да. Андан бүтүп КВН деген сыяктуу жайкы каникулдарда иштеп турчумун. Ошондон кийинкиси жайкы каникулда стройкада иштедим. Папамдын бир тууган прачкасынын балдары строительдер да, кыйын строительдер. Ошол жака жардамчы болуп киргизип койду. Эмне кызмат? Прям внутренний отделка. Эмелерди кылчык, демонтаждардычы, обойлорду мен валик менен суулап туруп сыйрычымын. Анан тиги жаңы обой чоптоп кетчү да, короче. Анан любой жумуш отделкаданчы. Тиги гипсокартон, профиль, направляющий дегендердин баарына чейин билем да. Азыр Душанбинкадагы эме бар го, Ген прокуратурачы. Ошону да салганбыз да. Ошону биз бир интернеттен бир мем көрдүм. Строитель тууганың менен шаардарлап калганда, мону мен кылгам, муну мен кылгам деген. Жайында ошол жакта иштедим.
бир жай. Анан кайра КВН, университет, учеба андай мындай болуп, кайра кийинки жумуш эме болду. Официант болуп иштейин дедим. Тиги social бар го, Космопарктын астында. Ошол мурун Бирман деген заведение болчу. Мен барып калгам. Пивнушка болчу да. Ошо жакта официант болуп иштеп жайында, короче. Анан кийинерээк уже КВН аркылуу университетте окуп эле, анан гулянка сыяктуу нерселерди алып барып акча таба баштадым да. Бөлүнүп жазасың, анан астына барып. Ошо стройка, фотограф стройка, Официант, анан ведущий, актер, анан бутка туруп кеткен Виктор Усенов болуп кеттим да. Биринчи машинаңды качан алып атасың ошондо? Биринчи машинамды 20 болгон кездеби? Жок. Азия Миксте иштеп жүргөн кезде, Азия Миксте иштеп жүргөн кезде зарплатам стабильный болду. Мен кайсы жылдар болуп калат? 2015 болуш керек, 2015-2016 жылдар алган болушум керек. Ошондо Санжар Лайфты жазып жүргөн кезде, Санжар Лайфты Денис Муравьев деген бар эмес беле, мен лучший другумчу. Минимум деген. Минимумда ведущий, проект Минимумда ведущий. Ошол экөөбүз Санжар Лайф деген проект жаздык. Ошол жактан чыккан акчалардан анан машина алып алдым да. Чогултуп туруп. Негизи өзүңдү Google'дан карап коюп турасың да? Ооба. Google'дан карасам мындай бир статьялар чыгып калат. Анан баягы күнү Google'дан карасам эме чыгыптыр, Кинопоисктен актер деп чыгыптыр. Ох, ничего себе деп кирсем, акча деген сериал тартып атып белек, ошону азыр Кинопоискке киргизип атыптыр. Пока что сериалдар кире эле экен, бирок сценарист деп турат. Жок, сценарист эмес, акча жазган эмес, актер болчумун да. Как актер Виктор Усенов деп турат. Ивиде дагы жүрөм. Акча жөнүндө сөз кылып калдык, неме боюнча? Чыгармачылыкта эң биринчи алган акчаң эсиңдеби? Канча жана эмнеге алдың эле? Алып баруучу болгон нерсе чыгармачылыкка кирбейт да, Кирет, эми чыгармачылыкта сен алып баруучу болуп атканда сен аякта мындай кирпич чыгарбай элесиң да. Анда алып баруучу болуп эмеде алганбыз 4000 сом. Империя пиццада. Мен Донча Тоха Дот деген бала КВН компания чайвикей. Тети Киркомструмдун Империя пицца бар го. Ошоттан бир заказ чотпой выступите КВНом деп. Анан алып баруучу эмес КВН болчу. Биз барып Тети Киркомструмдун Империяга маршрутка менен барабыз, түшүп кетип баратса, прям входдун түбүндө 5 бала отурат да. Интип тегеришетти карапчы. Биз акырын кирдик дагы. Анан нормально чипечки экен деп ойлондук. Выступать эттик КВН менен. По расчетам эме болчу. Жума сайын, пятница, суббота выступать этип турасыңар. Жума сайын 4000 сомдон беребиз деп сүйлөшкөнбүз. В итоге бир жолу выступать эттик. Андай чакырган. Ошойдон чакырган эмес. Доминик Торетто барбы бакаята. Карачы. Эй, Кептур, идем сюда, будем соревноваться. Бул Оконнорда. Эң биринчи машинасы. Мондай лайфхактарды билчиң белең? Кандай? Кой берсең? Монкен кичинекейсинен неудобно го, одновременно бас ичкенде. Мон жабасың. Монтип күтүп турасың да. Башка жерден келип атат, Ана мон. Кел агыс почамдыр. Кино тармагында мисалы сен киного, сериалдарга тартылып атасың, уже эл оозуна алындың. Ошол эле кошунан тандоо аркылуу мындай популярдуулук келди десем жаңылбайм. Кино дегенде эле, мындай съемка дегенде эле эң биринчи сен көз алдыңа келген көз ирмем кайсы? Көз алдыма келген көз ирмем кандайдыр бир окуя, мүмкүн кино, съемка десең сразу ошол эске келет да. А так кино дегенде эле кичине мындай страх бар да. Блин, мен актеркамды баалап башташат да. Жок, даже если мен за кадром жүрсөм дагы кино дегенде мындай баары жакшы өтсө экен. Кинодо аябай көп непредсказуемый нерселер болот го. Акыркы акчада пожар болуп кеткен. Айтып берген болуш керек, айтып берген эмес беле. Акча сериалын тартып атканда акыркы сериясында Радик Ешимовдун эмеси бар го. Фишкалар бар го, мындай сезондун аягында бирдеме күйүп кетиш керек дегенчи. Радик Ешимов фишкасы ошондой ба? Ар бир кинонун соңунда бир нерсени өрттөш керек. Бир нерсени өрттөш керек депчи. Отко жакын экен. Анын стихиясы от турган. Анан эме болуп атпайбы? Тетиги эмеден Царское село дечү эле. Башкача эмне айтылчу эле да? Царский городок.
иши кылып детиги жерде да. Байтик батырдын, ой Байтик айылдын эме өйдө жагын жакта да. Мен болсо эмеден бирөө менен эме мен атым Марат болчу да, Акчадачы. Анан бир антагонист менен согушуп атам. Каскадер тиги Бактыбек братан мененчи, короче. Согушуп аткан на фоне от күйүп аткан болот да, мындай. От күйүп атыш керек болчу. А мен болсо башым ооруп аткан ошол күнүчү аябай. Не выспавшийся болуп бүлө башым ооруп аткан анан. Согушуп атабыз анан кийин. Биякта карасак от дагы эле күйүп атат. Анан биздин дубльбүз кичине окшошпой калды. Режиссер болсо давайте в этом же дагы бир дубль резко кылып эл деди. Все деп туруп анан кайра чабышып атабыз. Чабыш бүткөндөн кийин все есть, тушите дегенде. От уже мындай от алып кетти да. Жакшы элечи. От алып кеткенде тиги эмелерди, огнетушителдерди алып туруп басканда чыкпай калып атпайбы эчтеке. Анткени огнетушителдер деген бир чек айтып текшергенде кайра монтип салып койсо иштебейт экен да. Бир бастыңбы, значит акырын газ чыга берет экен, короче, ичинде давлениясычы. Алар болсо тиги художник балдар эртең менен текшерип койшкан. Ошо ойдон газ түгөн калыптыр, саат 2-лерде жок, короче. Тияк күйүп атат, анан эмне үчүн пожар болот экенин ошондо түшүндүм да. Мало того, что от чыкканда еще капкара дым болот экен да мындай. Анан источник каякта күйүп атканы уже көрүнбөй калат экен да. Могу комнатанын баарында эле капкара бир түтүн каптап кетет экен. Эчтеке көрүнбөйт да. Анан едки мындай жөтөлө берет экенсиң. Биз баарыбыз качып чыктык. Ал болсо талаада болчу да, талаада двухэтажный сарай болчу. Күйүп атат, жаныбызда суу жок, короче. Бирок жанагы Фанта, Пепси дегендер бар. Ошону монтип чачып атышат да, короче. Чачып атса жаныбызда бир кичинекей бир үй бар экен. Тети үйгө чуркап кирип барып, деме суу сурагылачы деди да. Ошентсе локейшн менеджер локацияга жооп берген кыз болсо, аларга кирбеш керек деп атпайбы? Неге десе, биз ошолордун арендага сураганбыз, эгерде биякта пожар болуп атканын билсе алар бизди урушат деп атпайбы? Биз болсо, так в итоге могу здание вообще эле жок калып калышы мүмкүн азыр дедик да. Анткени биринчи этаж здание бетонный, экинчи этаж полный деревянный экен, короче. Экинчиге өтүп кетсе уже все да, короче, резко күйүп кетет да. Анан в итоге Өмүрбек актер бар эмес беле, чуркап барып сурады Донченко. Жакта күйүп атат деп айтты, короче, тигилер все деп тазик чакаларын, сууларын беришти. Кечки где-то 1 сааттай тушса этилди го дейм. До конца күйүп кетейин деди да ошол двухэтажка. Мамаңан көп коркчу элең же папаңанбы? Папаман го дейм. Азыр деле корком. Неге сөгүнбөйт деп сурабайсыңбы? Неге сөгүнбөйсүң? Папам бир жолу сабаганда. Сөгүнгөн балдарды көргөндө реально эле төшкө бастырып ийчи да, кайтадан делечи. Мындай ким сөгүнүп атса, андай мындай болуп атса, футболго деле кээ-биринде келип калат да. Футболдон сөгүнүп ийсе, бергел бери деп чакырып туруп, андан кийин төшкө бастырат да. Ошондо ойлодум да, блин, эгерде чужой балдарды төшкө бастырып ийсе, мен сөгүнүп ийсе, мени эмне кылат деп. Ошол страх, возможно, менде калып калган. Азыркыга чейинчи. Сөгүнбөйсүң. Анан ошон үчүн сөгүнбөйм го дейм. Сөгүнгөн сөздөрдү билесиң да бирок, Сөгүнгөн сөздөрдү билем. Бүт эле смыслдарын түшүнөм. Бирок өзүм ошо сөгүнбөйм да. Бир четинен жанакы вот айтып атпаймынбы, бир жерде интервью бергем эме деп. За рулем кетип баратканда аябай мындай азыр эмелер наглый водительдер көп болуп кетпедиби? Аябай сөгүп салгың келет да. Сен эмне деп отуруп каласың ошол кездерде? Мен болсо монтип Жинди жаман акмак деп каласың. Мен монтип коем да. Монтип коем. Анан тиги дагы монтип коет, мен болсом монтип карап турам. Деп коем да, типа. Анан ушу менен эле өтүп кетем да. А так аябай сөгүп кетет. Кыргызстандагы топ 3 актер сен оюң боюнча. Улуулардан күчүлөрдөн Улуулардан өзүнчө, жаштардан өзүнчө эгер кааласаң. Асхат Сулайманов биринчи местада. Асхат Сулайманов По-любому. жайында бир дагы бош күнү болгон жок, э? Жайында. Эмиль Сналиев. Актер касы классный. Анан менин досум Донча. Дончаны көрдүңөр беле? Реально мо микромимикалар өлө сонун иштейт. Ал неме да? Нервный тик. Ал өлө скоро деп койсуң. Донча. Ошо үчөө, э? Сен кино тармагында жүрөсүң, кандайдыр алдыга койгон максаттарың бар да, мисалы, могул сыйлык тутсам же мондай кассовый кино кылсам дегендей мындай алдыга кандай ойлор бар? Биринчиден азыркы мындай вполне реализуемый деген ойлордон бул ипотеканы жабыш керек. Вполне реализуемый ойлордон деген бул казакстанский рынокко киргим келип жүрөт. Казакстандын кинолорун көрдүм, биздин деле сценаристтер примерно ошондой, балким даже кээ бир жерлерден андан да кыйыныраак жазып коюшу мүмкүн экен да. Экинчиден, дүйнөгө
чыгуу максат эң башкы эң тоже может быть вполне реализуемый ой деген сепчи. Анткени баягы күнү жакшы бир эме айтып кетти. Жанагы Василий Куценко деген байке бар эмес беле? Байке же дядя? Дядяга эстетип койгойчу, Василий Куценко деген ким? Эгерде кимдигин билбесе, Василий Куценко бул Кыргызстандан чыккан белгилүү КВНщик, азыркы учурда продюсер, сценарист, Кухня, Отель Элеон деген ошондой СТСте жасалган мыкты проектлердин бирден бир продюсери, режиссеру, там сценаристи катары. Анан жана эң кассовый за всю историю России Чебурашка азыр биринчи местада, ошонун немеси да. Не деп айтты? Анан сүйлөшүп атканда ал айтып атпайбы? Ребята, вот самый лучший сценарист типа Германиядан чыгат, андай мындай бияктан чыгат деген правила жок деди да. Любой эле жерден кыйын сценаристтер чыгып, кыйын кинолор тартып кетишет деди да. Ошодон кийин анан мен өзүмө көбүрөөк ишене баштап, анан ошондо түшүндүм да. Бакаятадан деле бирөө чыгып. Бакаятадан деле бирөө чыгып, Тимати менен ким учурашып көрдү эле турабы? Пусть говорят барыпчы. Сен ошондой жигитсиң да? Ооба. Ошол могу кино тармагына, съемка тармагына келгенге чейин кандай жумуштарды аткардың? Ошол айтып. Көп разнорабочий болуп турчумун. Жок, сен башка жанагы, мисалы, мындай жалдан иштегенден башка сен дагы кызыктуу жумуштарда иштегенсиң да. Ооба. МС Дончанын менеджери болчумун. Анткени экөөбүз көп вайн шымайындарды тартып калдык. Тартып калганда Донча болсо слезы текли менен аябай популярный хайп болуп кеткенде телефондор ызычуу болуп баштады. Анан кийин, блин, анда сен менин менеджерим болуп бер деди. Давай деп, анан мен менеджер болсом мага. Болбосо сен жанында эле отуруп алып жооп бересиң. Алло, да, это менеджер МС Дончида, что вы хотите? Эмеге чакырган, Малаховдун кишилери Пусть говорятка чакырган. Андан кийин сразу эме чакырды, Гордон беле. Ошонун кишилери чакырды. Гордон болсо ага айттык, биз Малахов чакырып атат десек. Но Малахов он не уверенный пока что, он позовет, не позовет, пригласит, не пригласит, а мы вот уже точно вас приглашаем. Сіздер да десеңер сразу мы вам билеты выкупаем и келесіңер передачаға деди. Біз болса, сейчас подождите дедик. Малахов хозяйство бизге Гордон жазалат дедик. Десек, не, мы вас точно приглашаем деди. И сразу эле ошол күнүнүн кечинде эле уже билет выкупать этип туруп, эртеси барып келгенде төлөп берди беле? Барып келгенде төлөп берген, гостиницаны төлөп берген. Жок, мындай жол расходтордон башка тыйын берген жок. Жок берген эмес. Чисто вот Россияны көрүп кеткиле деген. Барып ошо барганда эле сразу за кадром киргенде эле эме болду. Тиматилерди көрдүк. Деп мындай эки реально огромный бир охранниктер бар экен. Сен андан сырткары мен билишимче Бегимай Карыбекованын менеджери болосуң. Ошол жөнүндө айтып бересиң. Бегимай Карыбекова деген бул ким айта кетпейсизби, Мыкы мырза? Бегимай Карыбекованы бар эле тааныса керек. Кыргызстандан чыккан белгилүү модель кыз, Мисс Кыргызстан дүйнөлүк мисс конкурсуна катышып келген. Ошондой болуш керек. Дүйнөлүккө катышып келген болуш керек. Кандай болуп калды? Бегимай Карыбекова экөөбүз бир университетте окуп калдык да, МУКта. Окуп калганда анан кийин бир ишти чогуу жасап бүтүрүп атпы, бирдеме болуп калып, анан кийин ага болсо мен мындай эме көрүнүп турмун да, чёткий, вот дисциплинированный, ответственный парень деген сепчи. Көрүнгөндө анан кийин именно Бегимайга болсо ошол убакта менеджер керек болуп атыптыр эмеге, Мисс Вселенная катышканга. Анан ал болсо мен Бегимай, наденьте это, Бегимай вот ваша помада деген. Жок, эме болду, короче. Чисто вот спонсорлар менен сүйлөшүп, Бегимай спонсорлар сүйлөшүп эте баша. Эме, короче, раздохнулся, звучать это сладко, өзүм айтып коюмчу. Фотосессия менен с кем-то нужно было договориться. Алло, здравствуйте, это вот эта студия, вот Бегимай Карыбековага фотосессия керек болот. Сиздерди реклама уперетилек. На каких условиях можете предоставить деген сепчи. Он сама Бегимай Карыбекова, конечно, пусть смело приходит деген сыяктуу нерселер. И плюс виза менен проблема болуп калды да. Мисс Вселенная Китайда өтмөк. Бегимай Карыбекованын болсо Турцияга кирип келген печать бар экен, загранпаспорты. Китай менен Турциянын отношениясы ошол убакта аябай жаман болуп, и Китай болсо, эгерде загранпаспортто турецкий печать болсо, категорически запрещали въезд, короче. Бегимайда болсо эме болуп калды. Ошо печать болуп калды. Не кыларыбызды билбей, жаңы паспорт алдым. Биз интервью бердик. Жаңы паспорт алды резко, срочно загранпаспорт жаңы алып. Анан кийин биз интервью бердик эмеде. Вот на днях уже Мисс Вселенная болот. Бегимай Карыбекова Кыргызстанды представлять этиш керек болчу.
но Китайга киргизбей атат, жардам берүүчүлөр барбы деген сепчи. Ошондой интервью чыгаар менен эле азаттыктан болуш керек. Мага бирөө чалды, бир кыз чалып туруп, саламатсызбы, биз сиздерге жардам берейин деп атабыз. Жакшы экен ошондой нерселерди кыргыз эли сонун поддержка кылып эткен да. Толтура кишилер чалды, бирок ошол более толковый ошол бир кыз чалды. Сонун биз силерге жардам берейин деп атабыз. Азыр мен сизге бир номер берем. Ошол номерге чалсаңыз, ошол эже жардам берет деди. Ал ким эже десем, первый вице-премьер-министр деди да. А ким десем, Чолпон Алиевна деди, бирдеме деди. Анан все хорошо дедим. Мага номер берди. Чалып туруп, алло, Чолпон Алиевна десем, ау деди. Вот Бегимайды чыгарбайт атат, андай мындай десем, все хорошо айтат. Я МИДке айтам, запрос кылам деди. МИДке запрос кылам деп, все хорошо деп, анан эртеси МИДке бардык. Алар менен сүйлөшүп атып, бирок по-любому такыр эметпей койду. Китай болбой койду. В итоге. Барбай калдыбы? Барбай калды. Канча иштештиң ошондо? Ошол эле периодта где-то 1 айдай болуш керек, бирок 1 ай ичинде мындай жакшы эле дос болуп кеттик деп. Жакшы эле мындай СМИ андай-мындайларды мындай колго алып койгондо. Оплата кандай болчу эле? Же жөн эле мындай эле жардам бердиңби? Мындай эле жардам берип, бирок оплатаны сурагам, кандай болот депчи. Абдыш эле кылып берем, таарынбайсың деген да. Анан таарынбай эле кылып берген, по-любому. Даже если у нас не получилось мындай, жакшы эле болгондо. Андай жок, бизде формаль болчу. Ак көйнөк карап. Донча! Донча стройка кылып атат, кстати. Үйлөнгөндөн кийин Донча как раз стройка убагында кармалып турмун десе. Еду заказываю. Я вот строю, жылмасю, еду заказываю. Негизи биз айтып атпайбы, районовскийлер ушундай эле жолугуп калабыз да мындай. Бир чыгып алып элечи. Үй салып атат бул азыр үйлөнгөндөн бери. Аябай серьезный. Бул тамак заказ берип атат Бишкекте. 14-чү iPhone Pro'ну Бакаятада эң биринчи Донча алган да. Баарына көрсөткөн, чакырып келип. Тогда на этом номере WhatsApp есть, напишите. Жалгыз орусча сүйлөгөн ушул ба, Бакаятада? Разрешение буга эле берди. Быстро напишу. Кандайсыңар? Карачы, мына негизи Бакаята деген жылмасы. Ушул дейсиң. Район. Мен эмне деп атам билесиңби Бакаятаны? Канализация мен газ срочно берсин мэрия өкүлдөрү деп атам. Канализациянын вопросун чечкиле. Эртерээк. Бул Эрлан Кокулов эмес да албай. Жок, момент менен колдоно болчу кача. Газ өткөрүлү. Моактан мага да бир мындай асфальт өткөрүлөчү муну. Бакаятаны карап койгулачы, пожалуйста. Карачы. Бишкек шаары кичине. Карап койсуңар кичине, уялбайсыңар өзүңөр деле. Не жок болуп кетти? Ушундай район жок кетти. Жүрүлө киргиштен киргиле. Я, не жүрөсүңөр да? Жүрүлө, магазинде карыздарымды айтып берем. Мына вичине будет пойдем. Вот кичкар модам. Менки интереснее вот Тошкент. Короче, достор, кандайсыңар? Натуре Жылмасискийдин жашоосун көрсөм, бул гарыч болуп кеткен, Балконский. Могу дейм биздин район. Бакаята. Биякта бычка, короче, суу агып элдер өлүп калчу дейм мурунчу. Ошол бул биздин центральный. Саламат эжей магазини. Бул жака карызым жок. Отвечаю, карызым жок, мурун бар болчу. Буяктагы эжекенин магазини бар. Бирок эмнегедир мындай көбүнчө бияктан алам. Неудобно болуп кетет да. Каяктан аласың ошондо? Кайсы магазин киресиң? Бул магазинден кирем. Бияк роднойрокпу? Билбейм эмнегедир. Бирок мурун бул жактан алып чыктым. Кайсыга карыз болсоң ошого кирбей турасың, э? Квалитетте да. Короче, да, ушул магазинден любой нерсе алабыз. Биякта отурасың мындай. Отурасың. Отуруп Прохожийларды напрягать этесиң анан тип. Мен стройкама кеттим, өлө бир интервью берип отурмун, рахмат, а. Подпишитесь канал Jai Production. Блин, Чё, меня трейне? Сушняга алачыкчы? Сушняга. Бул Айба. Айба врачка отуп койсуң. Врачка менен чоңуп кеткен. Чоңуп кеткен. Новостройканын магазини. Бакаята көлөп, эмне будан алып атасың? Бул Микрашевский. Бакаятада чисто Айбанын эле мондай терминалы бар. Айба, мен карыздарым айтып койчу. Так, мына обзор по магазинам, новостройки. Айба менен Тунец. Айба менен Айбай дос болсоңор. Новостройкада тунец сатып сатып туңарбы? Кандайсың Айба жакшысыңбы? Мына тунец. Красная фасоль. Икра чёрная, заморская.
Биз новостройканын мындай айыл ойлогобу? Жок, ал эч эмес, бул акчаны каядан салат? Аны жөн эле эме Мына только бакаятта деле ушундай экен, карасаң. Бияка единица саласың. Акчаны сатуучу көрүп коет экенсиң. Бакаятта уже алдыга жүрүп кетти. Технологиялар жагынан. Дөнчө чын ичип кетти эле. Жүр кеттиге. Бул азыр баштайт кайра. Жүр. сынап алып. Бир эле ДКга, МКга эстеп турайын. Бир эле движение новостройка айылдыкы, короче. Безет азыр, безген болсун кетет. Кел блогерлик боюнча сүйлөшөлү. Сен үйлөнгөнү активиң асманды терип кетти дегендей. Туура. Эң туура. Ооба. Үйлөнгөнгө чейин канча эле подписчигиң? Үйлөнгөнгө чейин 50-60 болчу, 60 000 тегерек болчу. Үйлөнгөндөн азыр 115 000. Почти 2 эсе. 2 эсе. Бирок живой да бүт бар. Актив боюнча стористе. Жашоодо живой стористе рекорд. Канча эле? Канча болду эле? Где-то 60 000 тегерегинде болгон. 60 000 азыр башкаларды карасам, башка блогерлердики деле 60 000 тегерегине чыгып атты. Бирок нормально экен. Мен ошондо кээ бир блогерлердики миллион подписчик болуп, бирок 60 000ге жетпейт да стористеричи, просмотрлары. А меники болсо вот 115 болуп туруп, даже 115 эмес, убагында 100 000 тегерегинде эле уже 60 000 болуп мындай. Сапаттуу, Эң жакшы болгон да. Азыр көпчүлүк немелер менен, компаниялар менен же кайсы бир бизнес өкүлдөрү менен кызматташасың. Анан ушу Инстадан, рекламадан эң кымбат канча сом болду эле? Чисто разовый реклама болгон. Бир эле реклама кылып, ошодон 120 000 сомдой болгон да, примерно. Кайсы компания айтпайсың? Кайсы компания айтпай эле коеюн, анан аяка налоговый андай-мындайдын баары келе баштайт да. Ошон үчүн айтпай эле коеюн. Байкаган болушуңар керек, может, страницадачы. Мынтип карап листать этип койгула, балким ошол видео дагы эле турат, балким архивге кирип салгам. Обычно реклама деп сүйлөшкөндө 3 айдай кармайбыз, анан архивге кирип салабыз да. Кандай кыялың бар? Кыял деген мечта да. Кыял деген неме, Ош базарынын бери жанында. Эме кылып келгим келет ат. Пока что мындай кичинекей мечталардан буюрса биз эмени квартира алганбыз да. Анан ошону сатып жок, ошонун ремонтун бүтүрүп алып, анан ата-эне менен чогуу бир за границу, типа Турция же бир эс алган жергечи чыгып келгим келет да. Полностью ошол. Главное, тиги ремонт бүтүрүп алыш керек болуп атпайбы? Байкуш бирден канча акча таптыңар? Шүгүр эле. Экинчисин тартып атканыңа караганда жакшы эле таптыңар. Эме болуп калды. Биринчисин тартып, анан кинону кичине жакшы көрүп калдык да. Анан ушунча эле история бүтүп калабы. Ушунча эле акча таппай калабызбы деп. Ошо эми 20 миллион киши бизден экинчи часть сурап атышат. Ошону тартпай коебузбу деп, Байкуш 2 28-сентябрдан баштап ар бир кинотеатрда. Сага катталган жанагы эле тема топ 5 деген. Топ 5 белгилүү адамдар. Белгилүү адамдар? Кыргызстанда, мүмкүн Орто Азияда. Кимден пример алат деген сыяктуу нерселерби же? Мисалы, мол крутой адам мени мага катталган дегендейчи. Мага катталганбы набы? Акжол Махмутов. Да, кимдин галочкалары бар эле. Любойунда эле бар. $14 сатып алышат. Мерим Жуманазарова. Самат Кыргыз. Жалаң эле спортсмендер. Так. Нагимуша. Нагимуша сага катталганбы? Нагимуша көз доспуз да. Анан дагы Скарлетт Йоханссон деп салабыз. Так, кимге шок болуп калдым эле? Асель Кадырбекова отписка кылып салыптыр. Мейли. Ким бар эле дагы? Мирбек Атабек. Жок, Мирбек Атабеков мени жаман көрөт как будто. Неге? Эме болот го. Мисалы үчүн сен болсо бир кишини көрсөң, башында эле инаңды жактырбай коесуң го.
хотя өзүң эле вывод чыгарып койдуң да мындай эме депчи, типа мондай киши болуш керек деген сепчи. Кийинирээк эгерде тааныш сүйлөшүп калсаң, сен көрсө нормально эле экенсиң дейт го. Мен сенин операторуң деле мен мынтип ойлочумун да. Көрсө нормально эле экен да. И то же самое Атабеков как будто мындай ой, Нурс кандайсың дейт. Анан кийин салам алейкум дейт. Дальше Алинур ассалам алейкум дейт. Анан кийин все, ладно, жигиттер, давайте Алинур пока, Нурс пока деп турам, бурулуп кетип калат да мен. Дейсиң да. Ладно, Мериша катталганбы? Мериша менен жакшы отношениябыз. Мериша мындай постоянно. Мүмкүн ошон үчүн. Мериша постоянно мындай. Мериша, кстати, 5-чиси. Ошону айтып атпайбы? 5-чиси Мериша. Мериша, привет. Эми точно Атабеков жаман калды дейсиң. Эме постоянно өзү активно заряженный, энергиясы жакшы го, энергетикасы да жакшы го. И Меришанын жанында постоянно мындай настроение көтөрүлүп кетип мындай. Классно, да? Позитив, да? Ходячий. Кээ ырлар кичинекей кезиң менен байланыш болуп калат экен да. Мен кичинекей кезимде атам, папам болсо машинага баарыбызды, мамамды, эжелеримди, мен 5 тууганмын да. Ошол 5 тең машинага салчу да, алар күйөө, эжелерим күйөөгө тейлек кездечи. Анан кийин бир күн кечке биз Соңкөлөгө барып кайра келчик да, кайра Бишкеккечи. Же көлдү общий мындай айлана болуп кайра келчик да. Ошентип Төө Ашууга, Суу Самырга ошентип алып кете берчи да, жерлерди көрсөткөнүчү. Трип кылчыңар. Трип кылып, папам өзү бир эме убагында акимиатта иштеп жүргөндө, жумушу жакшы болуп келгенде мындай джип айдап калган да. Анан баарыбызды салып алып, анан ошондо Юрий Антоновдун музыкасын окучук постоянно. Анда диск бар болчу, папамда 2 диск. Юрий Антоновдун 2 дискинде бүт ырлар болчу да. Ошону угуп коюп, анан кийин ырдап коюп кете берчик. Ошол мындай счастливые моменты жизни деген сыяктуу болуп, анан эсте калган жаштык эме кенедеги кездеги. Анан ошону болсо азыр укканда ошол моменттерди эстеп мындай беззаботные времена деп жүрүп каласың. Сонун болсо сойлот. Атенең берген эң эсте калган белек эмне? Кичинекей кезиңде. Бир обидный белек бар, наоборот. Эмне обидный? Эң эсте калган дагы бар. Эсте калган белектер бул эме Сега алып берген мага. Ал кезде крутой болчу да? Ал кезде крутой болчу. Анан аябай Сега дегенди мен көп эле түшүнчү эмес экенмин. Бирок бир жерден жактырып калыппы, бирдеме болуп, анан Дордойдо биз немеге 1-сентябрга закупка чыгып баратканда, анан Дордойдо кетип баратып, Сега алып берейинчи анда балама деп, мен атамчы, короче. 680 сомго Сега алып берген да. Ошол эсимде бар да. Бирок андан легендалар кетет да, ананчы эме телевизор бузулат, Сега ойносоң, андай мындай деп. Бирок мен папам ошо менен Сега менен мотивация кылып мени тарбиялаган да, сабак окуткан. Мисалы үчүн окуп бүтсөң ойнойсуң дейт. Таблица умножениени жаттап келип туруп айтып берсең, 1 саат ойнотом дейт да. Жаттап келип айтып бересиң, 1 саат ойнойсуң. Могу стихотворениени жаттайсың, айтып бересиң, ойнотом дейт да. Анан мага мындай мотивация бар болчу да. Обидный белек. Обидныйдан, короче, мен негизи өзүмдүн велосипедим бар болчу негизичи. Бирок мен мындай всегда мындай бир амортизатор менен скоростной велосипед тепким келчү да. Анан кийин туулган күнүмдө кичинекей кезиңде уяласың го, атеңден бирдеме сураган. Мен ушундай болчумун да. Мисалы үчүн кийим алып берсе, мен жакпаса деле жакты деп кийип жүрө берчүмүн да. Жакты депчи. Анан кичинекей кезиңде туулган мындай бирдеме алып берет го деп үйдө отурам да. Алар базарга кетишти да, 22 июльдачы, короче. Базарга кетишти, базарга кетсе анда бир достойный бирдеме келет дедим да, короче. Туулган күн болбосун. Туулган күнүм. Мына деп туруп келди. Велосипед да. Бирок мындай мен каалагандай эмес да. Мындай өзүмдүн велосипедим ага караганда круче көрүнөт да, короче. Аяктан болсо, жана Урал деген чоң великтер бар эмеспи да. Ошондой эки буту мындай эптеп жетет да ошол велосипедкечи. Көрсө папам как будто өзүнө алгандай да, короче. Велосипед алып туруп, могу сага деди. Мен 1-2 тептим, кичине мындай ыйлагым келди, короче. Теп албайт экен дедим. Анан жок, жакшы экен дедим. Жакшы экен, сонун белек экен дедим. Анан кийинирээк эле мен по-любому тиги эски велосипед деп калдым, ал болсо ошол папаңды колуп калды. Өзү бир эме стрёнкам атайын өңгөргүчтөрдү коюп, короче. Ошондой нерселерди кылып коёду да ошол велосипедкечи. Анан кийин түшүндүң ошондо. Со временем уже папамдыкы болуп калды да ал велосипедчи.
ошо соңуна келди. Менимче жакшы сөздөр сүйлөштүк. Эгерде бир нерсени сурабай калдым десең, өзүң айтып койсоң деле болот. Жок, бүт эле нерсени сурадым. Келечекте кандай пландар деп эле сурабай калдым. Келечекте кандай пландар? Келечек жакшы пландар. Ошо менен рахмат деп коеюн. Ошо достор, бул жай общение болду. Бизде бүгүн конокто Бектур Усенов, Арт кафе жай, биздин адрес Токтогул Орозбекова. Бизге келип туруңуздар. Эртең менки саат 9-дан кечки 2-ге чейин иштейбиз. Жана ошондой эле биздин каналга катталганды унутпагыла, комментарий, лайк басып тургула. Чоң рахмат.